эмне болуп атканын билиш керекпи? Жок, көрүп атпайсың, 5 күндөн бери эмне болот? Көрүп аткан нерсе ал башка нерсе. Дагы башкалар да бар. Бир тарап биз эл экенбиз. Кыскасы булар неме? Эртең кабыл алышат ошол толчогу. Фашистский домашний у вас. Биринчи тарап. Мен эл өкүлүмүн. Мен бүт баарын угушум керек. Мен сиз деле эмес. Жок, мен силерди угуп атпайм. Мен силерге айткан жокмун, мен силерди уккан жокмун да. Позицию свою скажите, простой вопрос. Элдер силерден эле турбайт. Башка да элдер бар. Жок, башка да элдер бар. Бул Хайдыгер эмес эл келди, хайдыгер эмес эл келди. 1000 адамдын 1000 мнениясы бар. Ооба, бирок эки тарап эмес да. Эки тарап эмес. Формулировка неправильная. Не, я такой же народ, как и вы. Вот что Нет, тем более тогда. Я вам еще раз говорю, я выслушаю все. Потом, менин мнениям, менин элиме таасирин тийгизбеш керек. Турабы? Турабы? Жок, ошону айтып атам. Сиз элдин көзүнө катары сурап атасызбы же менин мнениямды сурап атасызбы? Жок, сиз элдин мнениясын сурап Жеке оюңузду айтып коюңуз. Мен элдин мен сизге айтып атам, деген болгон жок. Жок, секретный да болгон жок, деген болгон жок. Анда Турстанда как жаран Мен катары сизге дагы бир жолу айтып атам. Казакстан элге каршы ой пикириңизди эртең билдиресизби же бүгүн? Билдирем, мен азыр деле айтпадым. Мен чыгам дедим, чыктым. То есть биякта туугандар, биякта мындай врагтар жок. Биз баарыбыз бир калкпыз, бир элбиз. Сиз эмоция калтырбаңыздар. Жок, уксаңыз, биз баарыбыз бир элбиз. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен элиме каршы нерсенин чечимин кабыл албайм. Болду. Анда азаматсыз. Ошол эле. Анан азыр сен мненияңды ойлоп туруп атпайсың. Мен сизге түшүндүрүп атпаймынбы? Азыр менин мнениям бар. Мен аны айтам. Ачык айтчы. Мен ошол элдин оюн толугу менен угушум керек да. Хорошо? Вы вообще национальный опрос делайте тогда, без этого никак. Потому что... Если надо будет, будем. Да, делайте, пожалуйста. Да. Эртең кээ калдыкчы да. Жана мен айткам, чыгып мнениямды айтам депчи. Туугандар, бул деген мен түшүнүп атам. Силердин оюңарды угуп атам. Ошол себептен мен жана чыгып бияктан жолугуш адамдар менен жолугуп кеттим. Бул деген баягы серьезный жумуш да, эми оюнчук эмес. Муну ойлонуп кылыш керек. Анан кийин силер дагы баягы жана мен чыкканда кыйкырып жана Эрлан сен сүйлөшүң керек, андай мындай десеңер, экинчилерге эч ким чыкпай коет да, туугандар. Просто ошону туура кабыл алууга, Рахмат.